биздин алдыда оюндар бар. Ошол оюнда жакшы оюндарды көрсөтүп, результат кылыш керек да. Сейитбек Анарбек уулу Мелдеште ат тандабай каалаган ат менен ойногон өзгөчөлөнгөн улакчы. Бирок бул ыкма тайманбас, шамдак айлыкты жана эпчилдикти кара күчтү талап кылат. Ал көкбөрү боюнча Кыргызстандын 4 жолку, бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын 3 жолку чемпиону. Улуттук курама командага тандалышат да. Анан тандалганда ошо биз биринчи көчмөндөр оюнуна катыштым, экинчи, үчүнчү көчмөндөр оюну, 3 көчмөндөр оюнуна катыштык. Андан кийин өзүбүздүн Кыргызстандын ичинде болгон кичи көчмөндөр оюнга Талас областына бардык, аяка катышып келдик. Кудай буйрса ошо Турцияда эл аралык көчмөндөр оюну өтөт. Буйрса эми тандоолор болгондон кийин даярдыктар башталат да. Улакчы Сейитбек Анарбек уулу атты таптоо сырларын атасынан жана бир туугандарынан үйрөнгөн. Анткени улакчынын ата тегинин бардыгы көкбөрү тарткан. Көкбөрүдө эң маанилүү бул ролду көп ойной турган бул ат да. Аттын 80% ат чечет бардык нерсеничи. Албетте улакчы деле роль ойнойт көп нерсени. Бирок көбүнчө ушу жаракат, андай немелерди ат көбүнчө алат да, жаракаттардычы. Атка удар тиет, эми улакчы болгондон кийин биз аттын үстүндө отуруп эле башкарабыз, эми атты сабайбыз, чуркатабыз, казан калпак үйрөтөбүз. Мен үчүн ушу эң маанилүү ат болуп ойлойм. Мына ушул көчмөн кыргыз элинин көкбөрү оюнун ата бабалар илгертен ойноп, муунга өткөрүп келет. Ал эми улакты тай казанга ыргытуу эрежеси 1996 жылдын аягынан бери ойнолуп келет. Аны гениалдуу режиссер Болот Шамшиев ойлоп тапкан. Эрежеси жок оюн болбосун деп акультурист эткен ошо киши. Өзүнчө эреже жасап, тай казан жасап, ошо оюн мындай бир көрүктүү болсун, элге жагымдуу болсун деп ошондой чыгарганбыз. Илгери бизде тай казан жок болчу. Андан кийин ушу 20 жылдан ашык ушу биз тай казан ойноп жүрөбүз. Башкаларда баягы эски эле эреже менен ойноп атышат. Жер улак, анан көк бары, анан тажиктердики өзүнчө, Афганистандагы өзүнчө, Монголияда да ойношуп келди. Алар өздөрүнүн эрежесине ойнойт. Эреже боюнча ар бир командада 12 оюнчу жана 12 ат бар. Оюнда атандаштар ат менен бири-бирин койдурмай, урдурмай, камчы чапмай жок. Эгер эрежени бузган оюнчу 2 жана 5 мүнөткө оюндан чыгарылат. Одоно бузган улакчылар оюндун аягына чейин четтетилип, кийинки оюндарга чектөө алат. Кыргыздын ушул жаңы эрежедеги тай казаны бар оюнубуз учурда дүйнөнүн көп мамлекеттеринде ойнолуп, өз чемпионаттарын өткөрүп жүрүшөт. Өлкөдө өткөн дүйнөлүк 3-чү көчмөндөр оюнунда Монголия, Кытай, Казакстан, Россия, Өзбекстан, Тажикстан, Афганистан, Түркия өңдүү өлкөлөрдүн курама командалары келип ойногон. Эң оолу көкбөрү океандын ары жагындагы америкалыктардын да кызыгуусун жараткан. Эл аралык көптөгөн мамлекеттер бул оюнду кызыгуу менен кабыл алып, өз басылмаларына жазып, кинолорго тартып, кызыгып келишет. Ал эми көкбөрү боюнча Кыргызстандын абсолюттук жана 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын чемпиону Талас облусунун ынтымак командасы болуп эсептелет. Көкбөрү бул өтө мааниси терең, уландарды, жаш балдарды эрдикке тарбиялоо үчүн, намыскөйлүккө тарбиялоо үчүн, батырлыкка тарбиялоо үчүн, жоокерликке тарбиялоо үчүн атайын ата бабаларыбыз ушул оюнду ойлоп тапса керек деп ойлойм да. Эң негизги массалык түрдө адамдардын саны көп катышкан спорт бул көкбөрү болуп эсептелет. 2018 жылы Топ Спорт интернет булагынын тандоосу менен Ахиллеске жылдын мыкты күлүгү деген наам ыйгарылган. Бул аралыкта күлүк киного тартылып, көкбөрү көркөм тасмасы кино ушкоздорунун дагы алкуусуна арзыган.
Кыргызстандын эң мыкты улакчысы Манас Ниязов минген Бойка. Көкбөрүдө Манасты Бойкасыз, Бойканы Манассыз элестетүү кыйын. 10 номерде ойногон улакчы Манас Ниязов жана анын аты Бойка чабуучу болгондуктан Кыргыздын Мессиси деген каймана наам алган. Бул анын 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына кошкон эсте каларлык учурлардын бири болуп, бардык көрүүчүлөрдүн оозун ачырган. Бара жаткан аптада Кара Суу районунун Саабай айылында ири аламан улак өттү. Оюнга Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан жана Кыргызстандын 1000ден ашуун улакчысы бир талаага топтолуп, элдин бөөрүн кызытты. Ал арада Америкадагы эң атактуу спорт журналы 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюну тууралуу даректөө тасмасын жергиликтүү көрүүчүлөргө сунуш кылды. Тасмада спорттун бардык түрлөрү, оболу этноспорт болуп жаралгандыгы, кийин гана дүйнөгө кеңири жайылып, башка элдерден колдоо тапкандыгы көрсөтүлөт. Көчмөндөр оюну дүйнөлүк олимп оюндарына альтернатива катары платформа болуп түзүлгөндүгү көрсөтүлөт. АКШнын эң популярдуу спорт басылмасын жума сайын 23 миллиондон ашык окурман окуйт. Негизи көрүүчү Тайгазанда бул көкбөрүнүн көрүүчүсү көп да дүйнөдө. Анан мындай зрелищный оюн жакшы. Мындай көргөн адам мындай мокум канат да. Анан өзүңөр билесиңер, баягы Манас Ниязов Тайгазанга барып секиргенде канча көрүүчүсү болуп атат. Өзүңөр билгендей, Америкадан келип, бир белгилүү бир компания келип, ушу достук командасы боюнча, көкбөрү боюнча келип мындай атайын бир кинолор тартып кетип атат. Биз ушуга бир сыймыктанабыз да. Ал эми жакынкы убакта Түркия мамлекети дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүү алдында. Мындан улам 2 өлкө 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүүдө өз ара түшүнүү жөнүндө меморандум кабыл алышты. Белгилей кетсек, дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстанда 3 жолу өткөн. Соңку ирет 2018-жылы сентябрда Ысык көлдө 3 жолу уюштурулуп, кийинкисин өткөрүү милдетин Түркия алган. Анда Мелдеш Бурса аймагында өтүүсү мерчемделген. Сүйнөй Тагаева, Кенжебек Максатуулу, Пирамида Жумалова.